Бүгүн билим берүү жана илим министри Додуркул Кендирбаева баштаган топ 12 жылдык окууга өтүү боюнча маселени көтөрүп, маалымат жыйын өткөрдү. Кендирбаеванын сөзүнө караганда, министрликтин жумушчу тобу 12 жылдык билим берүүгө өтүүдө жол картасын иштеп чыгат. Эмне үчүн 12 жылдык билим берүү системасын өтүшүбүз керек? Эң биринчи иретте сиздер билесиздер, эң биринчи максат бул бүткүл дүйнөлүк билим берүү, бирдиктүү билим берүү системасынын катарына кошулуу болуп эсептелинет. Экинчиден, буга чейин деле министрлик бир нече жолу аракет кылган, бирок эми үчүн өтпөй келген экинчи өзөктүү мааниси өлкөбүздүн бюджетинде каражат бар. Мына ошол каражат бүгүнкү күндө экономикалык өнүгүштүн негизинде эң чоң инвестицияны балдардын өнүгүшүнө салуу өтө кудуреттүү маселеси кабыл алынды. Жаңы программанын алкагында окуу китептерин ыраттуулукка алып келүү боюнча маселелер каралган. Башкача айтканда, кайталанма окуу программалары алынып, кайрадан иштелип чыгат. Маселен, балдар бала бакчадан же мектепке чейин даярдык учурунда үйрөнгөндөрүн биринчи класска барганда кайталабайт. Ал жерде дагы кадимкидей эле балдар жазганга жетишип калып атат. Анан кайра биринчи класска келгенде ошол эле балдар кайрадан Адан баштайт да. Анан бирден баштайт. Ушунун өзү баягы баланын окууга болгон мындай кызыгуусуна дагы түздөн терс таасир этет. Экинчиден, бул башталгыч мектепти бүткөндө, бүгүн 4-класс бүткөндө, 5-класска өткөн жерде дагы мындай ыраттуулукта маселе, көйгөй маселе бар. Анан мектепти бүтүп колледжге барган болсо, же жогорку окуу жайга барган болсо, ал жерде дагы жогорку окуу жайда дагы баягы мектептин программасын биринчи жылы кайрадан баштайт да. Мына бул жаңы программанын алкагында ошол ыраттуулукту сактоо маселеси. Мисалы, бала биринчи класска келди, ошол жерден эсепти да баштайт, ошол жерден тамганы да баштайт, ошол жерден жазууну да баштайт. Ошондой эле Токтомамбетов жумушчу топ учурда мектепке чейинки даярдыкка барган балдарды экинчи класска көчүрүү маселеси каралып жатканын кошумчалады. Эгерде биз бүгүнкү биринчи класс ошол баягы мектепке чейинки даярдык программасынын негизинде эле болуп калса, мисалы, наристе программасы болуп калса, анда алар кайра эле биринчи класста ошону кайталабаш үчүн азыр ушул вариантты талкуулап атабыз. Бала бакчанын даярдоо группасын бүтүп келген балдар, анткени даярдоо группасында да наристе программасы иштейт да. Анан мектепке чейинки баягы 0 класска барган балдар, анда аларды экинчи класска отургузуу маселеси талкууланып атат. Бирок чечим толук чыга элек. Анда алар экинчи класска отурса, анда эч нерсе окубаган балдар анда биринчи класска келип отурат. Ал эми Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин ректору Төлөбек Абдрахманов 12 жылдык окутуу билим берүүнүн сапаттуулугун камсыздап, окуучуларды заманбап реалдуулукка даярдайт деген пикирде. Биз айтып атабыз, адам Кыргызстандын эң негизги ресурсу адамдар деп. Адам баласы, интеллект. А эмне үчүн биз балдарды кармашыбыз керек, бир жылга артка тартыпчы. Бир жыл үйүңдө ойноп отура тур деп. Биздин балдар деген тезирээк окуп, тезирээк социализация болуш керек да, тезирээк рынок аралашыш керек. Башка өлкөнүн балдарынан мурда барып нишасын табыш керек. Бир жыл кечигип отуруп албай. Белгилей кетсек, министрлер кабинети жалпы орто билим берүүнүн структурасын модернизациялоо жөнүндө токтомун бекитип, анда мектепте окутуунун 12 жылдык моделине өтүү каралган. Белгиленгендей 5 жана 6 жаштагы балдардын 100% милдеттүү түрдө мектептен билим алат. Айтурган Жапаркулова, Жылдыз Кадырбаева, Нью ТВ.